Арбаңыздар кыдырылуу кыргыз журту. Кейжи Москва каналында түгөнбөйт кыргыз баяны долбоорунан эсендешип жатканыма кубанычтамын. Бул долбоор Москва шаарында жашап эмгектенип жаткан, касиетти кастарлаган, өнөр багып сөз баалаган мекендештерибиздин эмгектерин даңазалап даңктоого арнамакчыбыз. Анда эмесе кыргыз таануучу буга чейин бизге бир нече ирет келип аңгеме дүкөн куруп берген Батма Молдокулова эже менен аңгеме дүкөн курмакчыбыз. Арбаңыз эже. Бар болду. Кош келиңиz. Кош келдик. Эже мына буга чейин дагы ошо кыргыз таануу боюнча, кыргыз дүйнөсү боюнча эчен ирет аңгеме дүкөн куруп бердиңиз. Көпчүлүктүн алкышы, батасы, суранычы менен сизди кайрадан чакырып атабыз. Анан бүгүн табигый чөптөр тууралуу, чөп менен дарылоо ыкмалары боюнча сөз курганы турабыз. Ошо илгертеден келе жаткан дарылоо ыкмаларды, ушу чөптүн түрлөрүн билет экенсиз. Буга эмне болуп аралашып калдыңыз? Ушу тууралуу айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, кымбаттуу көрүүчүлөрүм, кымбаттуу менин сөзүмө, менин айткан ата тектердин берип аткан аяндарын жан дили менен кабыл алып, сүйүнүч менен мага ыраазычылык айтып аткан ошо көрүүчүлөрүмө терең ыраазычылыгымды билдирем. Анан силердин да жан дүйнөңөр ошо ата тектин айткан сөзүнө суусуну канбай, сугарылбай, ошону көксөп самап калгандыгынын белгиси экенин билип сездим. Анан чөптөр тууралуу айтып бериңиз деген суроолор болгондуктан ошо чөптөргө кайрылып кетейин. Эми мен өзүм негизи чөпчү деле эмесмин. Бирок жанагындай ооруп келген адамдардын тамырын кармап, анын ысыкчан экенин, суукчан экенин билгенден кийин анан ошол мен аптеканын дарысын айтпайм адамдарга. Ошол кайсы чөп ошол адамдын ысыгына, анан суугуна жараша көрсөтсө, аталар ошол чөптөрдү айтып бере алам да. Анан ошо бир ата жөнүндө айтайын. Ошо бир жашы бир талайга эле келип калган ата экен. Анан 2 жылдан бери эле жөтөлүм кетпейт. Доктурдун дарысында иштедим, уколун да алдым. Ошол такыр эле кетпей койду деп экөөбүз жанаша басып баратсак эле кара күрөң эң илчектүү жерге жетип калыптырбыз. Анан аталар мынтип калды: балам, мына атаңа айткын деди, мына таштын үстүндөгү эң илчекти кырып алсын дагы. Анан көлөкө жерге жазып кургатып алып, ошондон бир жарты чай кашыкты бир 100 грамм кайнаган суудан куюп, демдеп коюп, ошону 3 маал ичсин. 3 күндөн кийин билинет деди. Анан ошол атага айттым, ошол эң илчекти алып барып ушундай кылып ичиңиз деп. Анан жанагындай жара болгондор келет, ашказандан язва болгондор, жоон ичегиден язва болгондор келет. Анан ошолордун баарына ошо келген мезгилде ошонун ысыгына, анан суугуна карап туруп, тамыры кармап, анан ошол чөптү менин көзүмө көрсөтөт да. Мен чөптүн деле көп аттарын билбейм, анан бирок аталар ошол чөптүн атын айтып берет. Анан айрыкча мына сахар оорулары көп болбоду. Анан ошо сахар ооруларына көк боорду тазаламайынча эч кандай кандагы канттуулук кетпейт балам дейт да. Ошо эң биринчи көк боорду тазалаш керек дейт. Анан мен көк боорду кандай кылып тазалаш керек, мен аны биле албайм да десем, ошо тоодо аркар өттү, кээ бир жерлерде кийик оту деп коюлат. Ошол чөптү таап, анан ошонун бир эле тоголок башын бир 100 грамм кайнаган сууну куюп, демдеп коюп, ошону 50 граммдан эртең мененкисин ач карын ичип турсун 3 күн эле дейт. Себеби ал аркар оту деген чөп дагы адамдын давлениясын түшүрүп жиберет дагы, адам кыйналып калат экен. Ошон үчүн 3 күн гана ичип, анан 3 күндөн кийин эс алып, кайрадан 3 күн ичип, ошентип бир 3 жолудан 10 жолу кайталаш керек экен да. Бул бир курс лечение болот экен. Ашказандын жанагы тамак сиңбей гастрит оорусу деп коет го врачтар. Ашказан өзү ысыктан, сууктан раздражение болуп баштаганда, ошондо аткулак деген чөптү айтат да. Ошол чөптү жалбырагын эле сууга, муздак сууга таза чайкап алып эле, ошону эгерде адам баласы өзү жейм деп ниет кылса, ошону жеп койсо, ошо ашказандын жанагындай расстроиться, эмне деп коет кыргызча расстроиться, расстроиться эткен симптомдору өтүп кетет экен. Анан жара болгон мезгилдерде жаш баланын жанагы 2 жаш 3 жашка чыга элек эркек баланын таңкы саарасын алдыңкысын кое берип жиберип, анан аркасынан 30 грамм болобу, 50 грамм болобу, ошо жарага ошо саараны колдонсун деп айтат да аталар. Анан ашказан иштебей, дүмпүйүп, таза көп ичегиде жел болуп, адамды кыйнап баштаганда, ошо көл тарапта эрвазин деген чөп өсөт.
Мына ошол эрвазин чөптү көп айтат да, ошол эрвазин чөптү ичет көк болгондо, ашказандар иштебей калганда, ич көпкөн мезгилде ошондо колдонсо болот. Даже ал керек болсо малга деле колдонсо болот. Жана малдын да ашказаны иштебей калганда жада калса, жана жаш балапандар ичет көк болуп баштаганда ошо эрвазиндин суусу менен сугарып койсо болот да ошону. Анан эримен чөп жөнүндө көп айтат аталар. Каның таза, кан тамырың таза болсо, денең таза болот балам дейт да. Ошо кан тамырыңарды тазалаш үчүн жазында жанагы жер жаңы көп, чөптөр жаңыдан кылтыйып баштаган мезгилде ошондо ошо эримен чөптү 1 ай ичиш керек да. Күнүгө 1 чымчымдан кошуп 50 грамм кайнаган суунун үстүнө куюп, биринчи күнү 1 чымчым ичсең, эртеси күнү 2 чымчым, ошентип 15 чымчымга чейин көтөрүп, анан 15тен ылдый көздөй кайта азайтыш керек да, аталардын айтканы боюнча. Анан бирок мен өзүм ичип баштап көрдүм, 6 чымчым кылганымда мен иче албай койдум. Өтө ачуу болот экен да, анан мен ошо 5 чымчым менен токтодум дагы, ошол 30 күн бою ошо 5 чымчымды ичип жүрдүм. Анан денедеги эң биринчи мына денеңдеги желдин кеткенин байкадым. Эң биринчи эле. Денемде шишик көп экен менде. Ошол жел кетип, мына көк желкеде эримен ичкенде. Эримен ичкенде. Анан көк желкеде толук кишилердин баарында эле бар, моюнунун үстүндө, эки ийиндин үстүндө мындай эме жондонуп калат го. Остеохондроз деп коюшат, отложение солей деп коюшат врачтар. Анан ошол кетет экен. Ошол мезгилде адам баласы аппетити ачылат экен. Ошол мезгилде куурулган тамак жебеш керек экен, туздалганды жебеш керек экен, копченый жебеш керек экен. Ошол маалда жөн гана сууга бышкан тамак жеш керек экен. Ошентип адам баласынын сыртындагы нерсесинин баары бүткөндөн кийин иче карын толук тазаланат экен дагы. Иче карында жана курттар бар го. Ошонун баары кетип, кээ бир адамдардын канына чейин кетип калган курттар бар да, ошо кандагы курттардан бери тазалайт экен. Канын, тамырдын ичинин баары тазаланат экен. Адам баласы ошол 1 курс лечение ичип алгандан кийин ошо 1 жылга, кийинки жылга кайта баягы жаз мезгили келгенге чейин өзүн ушундай жеңил, өзүн ушундай шайдот сезип калат экен да. Мен өзүм биринчи жылы баягы өт алдыргандан кийин мага болбойт деп бир элге айтканым менен мен өзүм бир 3-4 жыл ошо кооптон ичпей жүрдүм да. Өтүм жок да, мен кантип ичет элем деп. Анан бир күнү эми аталар айтты, өзүң ичпесең элиңе аны толук жеткизе албайсың балам. Өзүң ичип көр деп, анан ошо ичип көрдүм. Мына ушундай аябай жеңилдеп жүрдүм. Жана ниетине, пейилине жараша да оорусу болот деп көткөн. Ушуга кандай деп айтасыз? Мен аны ошондой айткан сөздөргө толук кошулам дагы, ишенем. Себеби мындай деп айтат да ата. Адам баласы, мисалы үчүн кыз баланы эле алалык, пример. Мисал дейинчи, анан ошол кыз бала 4 күнүнө таарынса, 4 күнүнө капа болсо, ошол маалда ошо кыз баланын тамагы ангина менен ооруп калат экен, моюну кыйшайып жана жел туруп калат, же болбосо моюндарына бир кандайдыр бир жара паралар чыгып кетет, же болбосо жанагы зобторуна суук тийип, зоб деп коем, жанагы бездерине суук тиет дагы, анан бездери козголуп, ошондой моюндагы оорулар козголот экен кыз баланыкы. А эркек бала болсо өзүнүн ата тектерине, атасынын бир туугандарына, атасына ошондой таарыныч, капа болгон мезгилде ошо эркек баланын дагы ошо тамагынан кармайт да. Анан жанагы белдерине грыжа болуп, белдеринен өтө кыйналып жүргөн адамдар көп го. Биздин турмушта өтө эле көп болуп кетти азыр. Эмнеден рак пайда болот деп суроо бердим да. Десем, ошондо айтты. Ушул аялга бирөөнүн көз арткан, жанагындай ичи тарыган, же болбосо ошону бир кызганыч менен ошондой сөз кылып жүргөн адамдардын энергиясы тийиши мүмкүн дейт. Жок, кээ бир адамдарда өзлөрү тамак ашка тар болот дейт да. Тамак ашка тар, бирөөлөр келсе ошо тамак ашын кысканган, бирөөлөрдүн оокат кылып атканын көз арткан, анан кээ бир адамдарды каргай турган адамдар болот. Мына ошол 3 энергия бир мезгилде пайда болсо ошол адамда, ошол адам
ошо именно кайсы нерседен ою кайсы жерде болсо ошол жерден адам баласына рак оорусу пайда болот экен. Анан жанагы тамак аштык кысканган адамдардыкы ошондой, күйөөсүн кысканган аялдардыкы баягы женский жагынан рак болуп кеткендер ошондон, эркектер дагы аялдарын өтө кызгана бергенде аларда дагы жанагы өзүлөрүнүн органдарынан рак болуп кеткендеринин себептери да ошондон экен. Анан ракты деле айыктырса болот. 4-чү стадия рак болуп кетсе деле айыктырса болот. Ага жана мен өткөндө айттым го, 6 деген цифранын алдында ишеним деген сөз бар. Анан Кудайга болгон ишенимиң аябагандай күчтүү болуш керек дагы. Анан ошо 6 цифранын алдындагы ак нурду сураш керек. Жараткан Кудайым, ошол ак нурдун күчүн бер. Ошо денемде ошондой өтө оор 3 жактан келген нурдун күчү, кара ойдун күчү менен келген ошондой оор сыркоо, оор дарт басып турат. Ошого ак нурдун күчүн бер деп сурансак, анан ошо ак нурдун күчү өтүп, ошо рак дагы, бирок ошол ооруп аткан киши ошол күчкө ишениш керек. Ишениш керек. Ошо ишенгенде адам баласы ошо рактан да айыкса болот. Аябай ишениш керек. Аябай ишениш керек. Мына бүгүнкү күндө деле медициначы ошо чөп дарыларды расмий түрдө тааныган да. Бирок баягы өзүм билемдик кылып момундай кыл деп атып, жаңылып жазып, туура эмес дарылап салып, анан ушул табыпчылык кылам деп туура эмес кылып салды, минтип салды, тигинтип салды, ошондон улам көз жумуп кетти же оорукчан болуп калды дегендер да жок эмес да. Буга эмне деп айта аласыз? Эми бул мындайда адам баласын баягы бизде кыргыздар адамды тамырын кармап ооруларды билген да, дарттарын. Ысыкчан, анан суукчан. Анан ошо ысыкчандар иче турган чөптүн түрү өзүнчө, суукчандар иче турган чөптүн түрү өзүнчө. Анан мен аталардан сурайм да, бул ысыкчан дегендер кандай болот? Десем, ысыкчан деген жана кан оору менен байланышкан оорулардын баары бул ысыкчанга кирет экен. Жанагы сахарный диабет деп атабыз, боор оорулар, өт оорулары, жанагы көк боор ооруп атат, давление деген оору канга байланыштуу болуп атпайбы? Ошолордун баары бул ысыкчанга кирет экен. Анан жанагы бөйрөккө таш толгон, бөйрөккө суук тийген, табарыска суук тийген, мунун баары өзү эле айтып тургандай суукчандардын оорусу экен да. Анан ошо суукчан мен эми өзүм тамыр кармаганда ошо келген кишилерге ошо суукчанын анан ысыкчан экенин тамыр кармап айтам дагы, сен сорпого өт дейм. Мына азыркы мезгилде биздин балдарыбыз сорпону ичкенди каалашпайт да. Койдун сорпосун берсең жыттанып турат экен, анан майлуу экен, анан андай экен, анан мындай экен деп ичпей коюшат. Эң негизги биздин ичегибиз күч ала турган нерсе бул сорпо да. Сорпо ичсең иммунитет көтөрүлөт. Сорпо ичпесең иммунитет жок. Жанагы ичегинин ичи кургак болуп калат дагы, анан жанагы бүгүлгөн жерлери кургак боло берип сорпо ичпей жүргөн кишиники кичинеден трешина кетет дагы, анан аерге жанагы бактериялар, вирус дебейт, бактериялардын баары кирип алып туруп, анан ошол жерден анан ичеги оорулары, ичегиң таза эмес болсо эле болду, анан жайылып баштайт да башка жерлерге. Ошон үчүн келген кишилер, жана суукчан болгон кишилерде обязательно сорпо болгондо дагы койдун 4 шырагын алып туруп, ошону 4 саат кайнатып туруп, ошону 50 граммдан, балдар, кичирээк балдар болсо ошону 30 граммдан эртең мененкисин бир маалдан баштагыла. Анан бир 2-3 күн ичкенден кийин 2 маалга өткүлө, анан бир 2-3 күн ичкенден кийин анан 3 маалга өткүлө деп мындай этап менен. Сразу эле 3 күндөн ичип алса, аны көтөрө албай да калышы мүмкүн. Ичпей жүргөндөр. Ошон үчүн ошо жанагы кичирээктен асастан ошо мен мурда Москвада жүргөнүмдө бир 4 жашар эркек баланы алып келиштир. Ата-энеси жаш. Анан вегетарианецпиз дейт да, өзүлөрү эт жебейт экен. Анан баласы мындай үйлөсөң жыгылчудай состояниеде, арык деле эмес, бирок алы жок да. Камгактай болуп калган. Камгактай болуп калган, боп-боз, сүйлөгөнгө дарман жок, болбосо 4 жашар бала тыпылдап чуркап тура турган убакыт. Анан ошо больницадан жаңы чыктык. Анан ичегилеринде бактерия бар экен, анан кийин канында курттар бар экен дешти, анан эмне дешти. Анан ошо сизге алып келдик, эмне дейсиз деди. Анан айттым, азыр базарга барасыңар менден чыгып. Анан жана уйдун ичинде, сөөктүн ичинде чучугу бар сөөктү, эти жок эле ошондон аласыңар. Алып барып 4,5 саат, 5 саат кайнатасыңар. Анан кайнатып туруп сорпосун төгүп салабызбы дейт экен булар.
Анан сорпосун төгүп салбайсыңар, үстүндөгү чийгөөгүн алып туруп эле анан ошону кайнатып, эртең менен 30 эле грамм бер дедим. 5 күн 30 грамм кайнат. Анан 5 күндөн кийин 2 маалга өт дедим. 10 күн ичиресиң, 10 күндөн кийин алып келесиң мага. Анан калганын дагы айтам деп. Анан ошо 10 күн ичириптир. Келгенде баягы баланын бетине кадимкидей кызыл жүгүрүп, көздөрү ойноп калыптыр. Этке шорпо өткөн экмес. Анан айттым, эми дагы дальше барасыңар дагы, мына 2 маалга өттүңөрбү, эми 10 күн 3 маал ичип келесиңер. Анан кайта келгенде дагы айтам дедим. Ошол сорпо менен аякта. Дары да ичкен жок, чөптү да айткан жок аталар. Мен аталарым айтса айтам, болбосо мен өзүм андай чөптү деле чындап эле айтканда биле албайм. Анан ошол 20 күн сорпо ичти, а дегенде жанагынтип 5 күнү 1 эле маал. Анан 2 маал, анан 10 күнү 3 маалдан 50 эле грамм. Кийинкиси ошо 50 грамм өттү. Ошо эртең менен 50 грамм, түштө 50 грамм, кечинде 50 грамм. Анан көрүп ал, баягы бала келиптир, бир жерге тура албайт, жулунат. Айттым, мына көрдүңбү дедим. Вегетарианец болгондо дагы 2 ай жүрсөңөр балаңарды жок кылып алмаксыңар. Кудай таалам эмне үчүн малды бизге жараткан? Уйду сүтүн ичип тур деген. Ичегиң агарып турсун деп. Койду болсо жанагы союп атсаң да үнүн чыгарбай, башын жерге ийип жараткан, мени ушуларга керектесин деп жараттың элең, мен ушулардын керегине жарадым деп башын ийип туруп эле унчукпай жатып берип атпайбы? Ошон үчүн койдун ар бир жери, ар бир нерсеси бизге дары. Анан жанагы суукчан болуп кеткен киши обязательно ошо койдун шыйрагынан сорпо ичиш керек. Анан жана муун ооруп аткан кишилер жүрөт го, муунум тиземен баса албай калдым, анан тизем ооруп атат, анан суу алдырттым, анан аерге укол салдырттым деп. Аерге жанагы жалбырак бар го, лапух, төө таман. Мына ошону үзүп келип августка чейинкиси жарайт, андан ары жарабайт уже. Августка чейин эртең мененкисин күн чыга электе барып үзүп коюш керек да, анан жууп тазалап, ошо күн караган бетин эле кечинде жатарда тизеге байлап жатыш керек. Эми канча көп байланып жатса ошончолук жакшы. Бердеги болгон бизге кереги жок нерсенин баарын соруп чыгарат. Анан баягы суусу, көп кишиники суусу кетип калып, кургаганда томуктар бири-бири менен ниткенде ооруйт, кээ бирөөнүкү наоборот суу басып кетет, ошондон ооруйт, шишип. Ошонун баарын тартып алат да лапух деген. Анан ошону айтат. Анан жанагы койдун шыйрагынын сорпосу ошол муундарга дагы табылбаган дары да. Ошону ичиш керек. Анан жанагы кан басымы жогорулап кетип, бир күнү өйдө чыгып кетти, бир күнү ылдый чыгып кетти деп турушат го. Ошол мезгил болгондо менде дагы, мен өзүмөн көрсөтөт негизичи. Бүт ооруну мен өзүмдүн башыман өткөзөм. Анан аталар өзлөрү ушундай, мына момундай кыл деп айтып, анан ошондой нерселерди жасап баштайм да. Анан бир күнү туруп эле 130-ту көтөрө албай, кулагым чуулдап, көзүм караңгылап эле мындай бир жылтырак нерселер учуп калды. Анан абышкамды айттым, мен чөтү бирдеме болуп калдым, башыман бияка бирдеме болуп эле чыр дей түштү. Ошо кан куюлуп кетти окшойт деп. Анан докторго барсак 130-90 ушундай экен. Анан менин возрастым дейм 130-ту нормально эле көтөрүшөт экен ошол мезгилде. Эми ал маалда мен бир 40-тардын ар жак бери жагы болчумун. Анан укол атышты. Мачугону укол атып койду. Анан мен кайта-кайта тияка бияка чуркап жүрүп эле, анан 3-чү жолу 2-нчи этажга чыпыратып жыгылып калдым. Көрсө давлением таптаза ылдый чүгүп кетти. Анан үйгө бардык, мен абышкамды айттым, докторго жаткызды. Анан докторго жатпайм, мени үйгө эле алып барчы десем эле, ата жанымда жүрөт да, баягы кичинекей атам жанымда жүрөт. Айтты, балам, эртең сага ошо канынан жабыркаган адам келет, сенин өз денең менен көрсөтүп атабыз. Кайнаган сууну какылдатып ичкин деди. Какылдатып 40 күн бою кайнаган суу ичкин. Кечинде гана бир эле жолу тамак ичесиң деди. Анан эми адам болгондон кийин болбой эле чыдабай кетет экенсиң да, ортосунда ара торосунда болбой эле тамак аралашып кетип атты. Но бирок ошо 10 жылдан бери ошол кайнаган сууну ичип жүрдүм, айрыкча мына эртең мененкисин да. Ошо биякта Москвада иштеп жүргөн мезгилге туш келди. Анан эртең мененкисин туруп эле бир стакан кайнак сууну ичип алып эле анан кийин жумушка кетип калчумун. Анан ошондо сезчим, мен ошо давление деген оору менен ооруган жокмун, биякта жүрдүм. 10 жыл бою бир да жолу. Анан бияктан Кыргызстанга баргандан кийин деле ичип жүрдүм. Ошол бир 2 жылдан бери эле нарушение кылып атам. Болбой эле кээ бирде келин чай куюп койсо, чайын ичип алам да, анан суу ичиш керек эле деп коем. Бирок ошол давление менен ооруган элдерге айтат элем, ошо эртең мененкисин чайдын ордуна эмес, эртең менен турганда эле жылуу ашказан эгерде мустак болуп калса,
анан жашооң мустак болот деген ой келген да. Себеби жашооң мустак болот дегени кандай? Улам ар кайсы жериң сыркоолоп турса, жашооң мустаган ошол болот экен. Анан энергияны, адамдын энергиясын көтөрүп тура турган бул ашказан экен. Ашказаның жылуу болуп турса, жеген тамагың да сиңимдүү, өзүнүн ордуна кете турган жерине кетет экен да. Анан ашказаның мустап калган мезгилде тамак да сиңире албайсың. Анан ар кандай сыркоолор пайда болуп баштайт экен да. Ошон үчүн ар дайым ошо кайнаган сууга кичине мурда кайнатып коюп койгон мустак суудан куя коюп эле ошону ичип алып эле кете берем. Эми азыркы күндө деле ошентип эме суу ичмейм бар. Өзүм билем ошо суу ичип. Менде сахар бар да. Анан ошо сахарды дагы жаратканым минтип айтты. Сахар менен ооругандарды сахар менен ооруган гана киши түшүнбөсө, оорубаган киши түшүнө албайт деп. Анан ошо сахарды сурадым да, эмнеден пайда болуп калды бул сахар? Кандагы сахарды кандай кылып тазалайт? Уколду атып атышат, дарыны ичип атышат. Анан бул эмнеден десем, көк боору иштебей, суук тийгенден, көк боору жакшы иштебей калганда, анан ошондо сахар оорусу пайда болот экен. Анан жанагы эле дарыларды үстөк-көстөк иче бергенден сахар оорусу айыкпайт. Ошон үчүн эң биринчи көк боорду тазалаш керек. Көк боорду жана мен айтып өттүм го, арка роодон же башка жерлерде кийик оту деп айтылат экен. Ошол чөптү ичкенде көк боор тазаланат да. Анан көк боор тазаланат да. Боор оору эмнеден пайда болот? Эмне үчүн боор ооруйт десем, ошо өз ден соолугун ойлобой, өзүнүн тагдырын, өзүнүн жашоосун ойлобой, ошо бир туугандары үчүн эле күйүп бышып эле, ошолордун проблемаларын чечип эле, ошолор үчүн чуркап эле жүргөн кишинин обязательно боор ооруйт экен. Боор оорубаганда өт ооруйт экен да. Өткө ташталып кетет экен. Анан Кудай таала мынтет экен. Ооба, экөөң бир ата бир энеден сенин боордошуң дейт. Бирок анын жашоосу өзүндө, сенин жашооң өзүндө дейт. Өлсөңөр эки башка көргө көмүлөсүңөр дейт. Жаныңар эки башка жерде жүрөт дейт. Анан өтө эле ошо бооруң үчүн жулунбагын, жардам бер, бир туугандык кыл. Бирок баягы жаның дүрөп, өзүңдүн ден соолугуңа зыян келтирип, андай кылбагын дейт экен да. Ошо боорду токтот экен. Ошо өзүң деле мындай жашооңдо байкап көрсөң, ошо бир туугандары үчүн жанын үрөгөн кишинин обязательно боор ооруйт да. Же эхинокок болуп калат, же цирроз болуп, печень болуп калат, же болбосо жана өттөрү иштебей, өттөрүн алдырып калган адамдар. Мен көп байкадым ошону. Мен өзүм башымда деле ошондой да. Анан буга ошо боорду тазалаш үчүн эмне кылыш керек десем, эми ошол чөптүн да атын билбейм, мен мындай башы тоголок сары чөп. Ошол чөптөн да аны да көп ичкенге болбойт, себеби адагы давлениени аябай түшүрөт да. Ошондон бир аз эле бир 3-4 күлүн чылап коюп эле, сары чөп өзү, атын билбей атам. Какымдын да өзүнчө чоң касиети бар. Какым адамдын сосудтарын тазалайт да. Анан муну сүйөктөргө күч берип турат. Адамдын сүйөктөрүнө ошо мен какым болгон мезгилден баштап тиги балапандарга берем. Ошол кичинекей балапан кадимкидей сөөктөрү өсөт, сөөктөрү жооноет, анан батирденет да. Мен ошо балапандан деле байкайм, ошол адам баласына деле ошончолук таасирин тийгизет окшойт деп. Анан ошо какым гүлдөп баштагандан баштап ошону кайнатып суусун ичем, тиги боорду тазалайт, сосудтарды тазалайт деп. Аны эми жыйнап алсак, кургатып алсак боло тургандай, анан эми биз баягы көп тирликтеп эле алаксып тияка бияка кетип калып эле аны деле көп мындай көңүлгө албайбыз да. Бирок ошо какымдын дагы адамдын ден соолугуна өтө пайдасы чоң. Муну азербайжандардын жанагы кавказдыктардан тамак жасап жеп жүргөндөрүн көрдүм. Ошо какымды алып келип эле мустак сууга бир жарым саат чылап коюшат экен. Анан чылап коюп эле, анан майдалап туурап, туз салып эле, жумуртканы чагып жиберип эле, аралаштырып эле, бирөөсү камырды жайып турса, экинчиси бир кашык куюп эле, ары бери түйө коюшат экен дагы, анан эле кайнап турган сууга сала коюп эле какымдан вареник жасап коюшат экен. Анан эми ал жанагы сосудтар давление болуп ооруп аткан адамдарга табылбаган дары дейт да. Тамак ошол эле мезгилде сууга бышырылган, анын эчтекеси кеткен жок, камырдын ичинде. Анан ошо пайдасы көбүрөөк деп ошондой кылып жешет экен алар. Бир ошо даргин аял менен сүйлөшүп отурсак, ошо азыркы мезгилде ошо какымдын убагында какымды көбүрөөк жейм дейт да.
Анан жана беделер жаңы бир карыш болгон мезгилдерде дагы ошо давление менен жабыркаган адамдар ошондон бир астан кайнатып ичсе ошол дагы жакшы да тиги эмеси давлениясын түшүрүп кан тамырларынын ичин тазалаганга жардам берет. Мына эже элдик ыкмада Манаста ушу дарылар көп айтылат да. Мисалы 6-7 жан аяк чаар дарыдан бери деле казактардын эргөкчө ооруган жери басылып умаштай көзү ачылып деп атпайбы? Же болбосо оор жемил деген дарысын оодара сыйпап барысын дейт. Же уулжан чөп берип ичинен ички дарт эски дартын козгоду дейт да. Же болбосо жуушаң чөп деген дарыдан берди дейт. Апы үпү дарысы, эбеп себеп медет деген дары, кайнатма кара дары, кырма кызыл дары, жот деген дары, чөп дарылардын түрүн айтат да. Мумия дарыларды айтат, ушулардын баарын айтат да. Анан ушул Манастагы дарыларга баягы кызыгып көрдүңүзбү? Элдик табыпчылыкка кызыгып жүргөндөн кийин ушуга кызыгып бир изилдегенге аракет кылып көрдүңүзбү? Анткени ошо изилдегендер, ушуну кызыккандар мындай жок келсе, биринчиден. Экинчиден ошол Манас атабыздан келаткан, айтылып келаткан дарылардын өзү жетмек түгүл, керек болсо аты да унут калып бараткандай да. Буга кандай дейсиз? Ооба эми ал баягы табыпчылык экенимди мен өткөн эфирде деле айттым го, ошо мен же көз ачык экенимди билбедим, же болбосо бакшы экенимди билбедим, же табып экенимди билбедим деп эле ошо аталардын айтканы менен эле аталар эмне айтса ошону эле кылып жүрө бердим да. Бул жанагы айтып аткан кызыл кырма дары деген жөнүндө билем, себеби мен бала кезекте атамдын ошо ашказанында илдети бар эле да. Анан ошого ошо кандай тааныш экенин билбейм, атамдын бир таанышы алып келип берер эле. Кытайдын кырма дарысы депчи. Анан ошол кызыл кирпичтин өңүнө окшошуп кеткен, пресстелген эме болчу да, ошону акырын макиненин учу менен мынтип кырып, анан жылымык сууга салып, анан ошону ичер эле да. Анан ошентип жүргөнүм, бул Москвада иштеп жүрүп, анан ошол Кытайдын кырма дарысын колума тийди мен. Аябагандай чындап эле эмеси адамга пайдасы укмуштай көп экен. Суук тийгенден табылбаган дары экен да. Бир дарыны айтып өттүң жанагы, эмне бирдеме жан. Эмне жан дедим? Уулжан. Уулжан. Уулжан деген чөп экен да. Уулжан деген чөп, ошол уулжан деген чөп жанагы табарсыз ооруп, мына эркектердин оорусу бар го. Мына ошого табылбаган дары экен. Бөйрөк ооруганга, азыр бөйрөк ооругунан гемодиализди адамдар көп алып атпайбы? Ошого табылбаган дары экен. Эми бирок анын дозасын билип ичиш керек экен. Жанагы Зейнеп апалар уу коргошу менен дарылап жүрүшөт го. Эми ал апалар уже эми каныгып калышты да. Канча жылдан бери ошо уу коргошу менен адамдарды, рак ооруган кишилерди, башка жеринен дарт басып калган кишилерди айыктырып келатышат. Эми ал дагы болсо Кудайдын кудурети, ошолордун бир кандайдыр бир касиетинин негизинде да, жөн эле киши аны жасай албайт, себеби анын дозасын билип ичиш керек. Анын дозасын билип ичиш керек, анан аны мустак иште кичирбеш керек экен. Ошондой деп угам да, мен өзүм андай уу коргошу менен эч кимди дарылап көргөн жокмун. Анан ошо бир эжени билчү элем, ошо колунда касиет көп эле, өзү көлдүн кызы болчу, ошо чүйгө турмушка чыккан. Менден бир талай эле жаш улуу болчу. Анан ошо тиш ооруп баргандарды мынтип колу менен кармап туруп эле, анан мынтип түртүп коюп эле, агасы мурун зуб техник болуп иштеген киши экен, ошондон барып жана мындай тиштерди жулатууган приборлордон алыптыр. Анан бир кичинекей бала келди дейт, ыйлап. Анан аны деле ошондойго керек болот деп деле алган жокмун дейт да, ошо агасы каза болуп калып, ошо приборлору ар кайсы жерде калгандан эле салып алып эле алып келип алгам дейт. Анан ошол бала ыйлап, таза түнү менен уктатпайт, бүгүн барсак доктор жок экен деп келишиптир дейт. Анан баягы кармап кой деп, колум менен кармасам эле мындай ошо ооруган тиштин түбүнөн эле мынтип колум менен бастым дейт. Анан алып келчи көрөйүн деп туруп эле баягы агасы алып келген, агасынан калган темирди алып келип эле отко мынтип кармай коюп туруп эле баягы тишти мынтип туруп эле жулуп алдым дейт да. Анан бу дагы өзү доктор эмес, окуган эмес, медициналык билими жок. Бирок ошол көзү өтүп кеткенге чейин ошондой адамдардын жанагы тишине чыдабай келгендердин тишин жулуп койчу да. Анан бир күнү ошо тоого бир мазарга барсак, чала өлүк жылан жатыптыр, жолдо бирөөлөр эметип коюптур. Анан
ошону кармап туруп элем деп жагынан кармап айрды дагы өтүн алып алды. Апе же мыкачы болуп кеттиңиз, эмнеге алып алдыңыз десем, мен баары бир чалажан болуп калыптыр, жар эмес, жебер эмес. Муну ошо сыркоолоп келген адамдарга мен дары жасайм. Этин дары кылам, өтүн да дары кылам. Өттү эмнеге дары кыласыз десем, ошо ичегилеринден рак болгондор бар да, ичеги рагы. Анан ошо ичеги рак болгондорго ошо өттү ичиреткен дагы түнү менен жанында кайтарып отуруп, ошо 200 граммдан ысык кылып туруп эле сүт ичире берет экен. Ал адамды уктатпайт экен. Ал уктап калса ошодон уктап калат экен да. Ошо таң атканча сүт бере берип, таң атканча 5 жолу, 6 жолу которо алат экен. Шейшет тер. Ушундай тер анан ошо тер менен чыгып кетет экен. Бул дагы эме жөн эле адамдын колунан келбейт да. Бул дагы бир кандайдыр бир Кудайдын керемети, Кудайдын көрсөтүп аткан бир касиеттеринин бири да. Анан мен ошо чөпчүлүк табыпкерлигим деле жок. Ошо аталардын айтып бергени менен муну азыр моундай кыл десе, андай кыл десе, ошо чөптөрдү айтып бере берем. Ошо келген кишилердин өзүнүн дартына жараша. Манаска кайрыла кетсек, жанагындай катуу оору болуп калган мезгилде сенин тегерегиңде сага кайрыла турган адамдар болсо, ошол менин 40 чоромдун ичиндеги эмчимди чакырып, ошондон жардам сурасаң болот балам деди. Анан эми азыр бул сөздү айтып атсам, динде жүргөн адамдарга жакпастыр, но кыргызчылык касиетти түшүнгөн, кыргызчылык сезип билген кишилер болсо, анда түшүнөр. Эми ошолорго айтып атканым дагы ошо жөн эмес да. Ошо кыргызчылыкты кармап жүргөн адамдар деле ошо Манас атанын 40 чоросунун ичиндеги эмчи болгон ата ошол ушундай болуп сыркоолоп алсырап турам, ошо келип мага жардамыңды бер десе, ал аталар азыр биз менен аралаш жашоодо жашап аткандыктан бизге жардамга келет экен. Мен өз башыман өткөздүм аны. Ошол атага миң мертебе ыраазычылык, Манас атама миң мертебе ыраазычылыгымды айтам. Бул чындык. Биз колдонуп аткан мөмө жемиштердин кандай дарычылыгы бар? Эми мен өзүм башыман өткөндөрдү айтам эми негизи. Анан мен бир жылдары ошо Брянский областька барып калдым. Бир мен менен иштеген менин директорумдун бир тууганы ооруп атат. Подагра деген оору деди. Анан эми мен подагра деген врач болбосом, подагра деген оорусу эмне болду экен деп бардым. Анан барсам ошо муундары, ошо колдорунун муундары, чыканагы, томуктарынын жаны, буттары баары эле томпоюп эле мына эми азыр жарылчудай болуп агарып турат да. Мен аны ириң окшойт дедим да. Анан эми колум менен кармап берейин деп баягы колум менен баягыны кармадым. Анан биринчи күнү кармап, анан эртеси күнү түнү менен уктабай чыктым деди. Катуу ооруду, түнү менен уктабай чыктым. Анан эртеси күнү кайта кармадым. Анан кечке маалда баягы колум бинт менен мынтип байлап буттарын байлап коет экен. Анан кечинде кайта перевязка кылабыз десек эле баягы томпоюп турган жердин баары эле жарылыптыр дагы, ичинен майда аппак шариктей болгон эле нерселер түшүп атат да, ириң эмес. Анан бул эмнеден болуп калды десем, баягы Чернобыльский события болгондо булардын жер алдында почвада дагы деле ошол уулуу заттар кете элек экен да. Анан ушундай экен да деп, анан муну канын тазалаш керек, баягы эрменди айттым, эрменди ичсин. Анан ошо эрменди ичип аткан маалда ошо жанагы койдун шыйрактарын таап ошону ичсин, иммунитет көтөрүлсүн, бул адамга иммунитет көтөрүлүш керек экен. Анан эрменди ичип тазаланыш керек экен деп атып, анан кийин ошол мезгилде жана березанын сокторун чогултуп банкаларды коюп коюшат экен, березага мындай шиш сайыш. Анан банка толуп калыптыр. Мен өзүм барып ошо березанын сокун ошо кеткенче эле ары бери өтүп эле баягыны иче бергем да. Анан аяктан келип эле Москвага келип, эртеси күнү жумушка кетип баратсам эле ичегим түйүлүп эле мындай өзүмдү өйдө көтөрө албай эле мынтип тырышып калдым да. Анан бүт денемен тер чыгып кетти. Окшусам эчтеке жок, эртең менен жанагындай эле суу ичип алып эле кетем да. Анан бирок ошо жан терим чыккандай болду да. Ушундай катуу кыйналдым. Анан эптеп жумушка жетсем эле заведующийим скорый чакырып, анан скорый менен больницага алып барышып эле, анан операционный зал дайындап атышат, эмесинен өттөн приступ болуп атат деп. Анан барганда анализдерим алды, анан сүйлөгөнгө дарманым жок. Анан операционный деди. Анан эмнеге операция кылган жатасыңар деп сурасам,
эме деди. Желчный пузырьдан болуп атат окшойт, приступ деди. Мен желчный пузырым жок, аппендицитим да жок десем эле таң калып эле анан азыр палатага алып барып консилиум кылабыз деген бир 3-4 врач келип консилиум кылышты да анан кийин давайте полностью обследование эмесинен бери УЗИге алып барышты. Андан чыгып анан гастроскопия кылса эле ошол гастроскопия кылып аткан аял мени бир карайт, экранды бир карайт, ошентип эле бир 2-3 жолу ошентти да. Анан менде коркунуч сезим пайда болду, бул эмне тияктар эт мени карайт деп эле. Анан бүткөндөн кийин айтты, эмне жеп отравить этиң деди. Анан уксус ичтиңби деди. Анан жок, уксус ичип, мен спиртной вообще ичпейм десем, анда бирдемеге отравление болдуң, эмне жедиң деди. Анан эртең менен только суу ичем, анан бир кичинекей йогурт ичкем, башка эчтеке ичкен жокмун десем, билбейм, отравление болгондойсуң деп эле. Анан баягы результатымды коргоо берип жөнөттү. Анан врачка барсак эле врач карап, эмне ичтиң деп сурады. Анан ушу жанагыларды айттым. Анан кечке капельница койду, эртеси күнү ошо түнү караң киргенче капельницада жаттым. Анан эртеси күнү эртең менен врач келгенде баягы түнү жатып алып ойлонуп атам да эмне ичтим. Анан баягы ичкен березамдын согун эстедим. Көрсө ошол тияктагы адамдарга кандай таасир берип атканын мен өзүмдүн башым менен өткөзүшүм керек экен да. Ошо жанагы сууда алигиче радиация кете элек экенин мен ашказаным аркылуу. Бир соо жери жок, эрозия болуптур. Анан ошондо ошол врач келип айтты, жанагы алыстан кеттим го, жана мөмө жемиш деп атсаң. Ошол врач, палатный врачым келип ошентип айтты, тиги берде сага тамак киргизе турган кишилериң барбы деди. Анан ооба кызым бар десем, эчтеке тамак алдыртпа деди. Банан. Бердин тамагын ичесиң банан. Бердин тамагын ичесиң банан. Эртең менен натощак бир банан, түштө тамактын алдында бир банан, анан кечинде жатардын алдында бир банан жейсиң деди. Анан мен анда деле өзүм кыйналып туруп сураган жокмун. Анан үйгө чыгып бардым. Үйгө чыгып барып анан аталардан сурап атам да, аталар банандагы дару десем, бананда май чыгат экен. Анан жанагы ашказандын үстүндөгү жараларды май эме каптап калат экен да. Анан жана ичкен тамак тиги жараларга тийбей, адам баласы оорусун сезбейт экен да. Анан ошентип атып, анан жара улам воздействие болбосо батыраак айыгат. Анан ошентип жана эрозиялары бир 4 ай мезгилинде жакшы болуп кетти. 4 ай бою ошо бананды жедим. Анан жана кызыл-кызылчанын, сабиздин, анан көк алманын согунун пайдасын дагы өз башыман өткөздүм. 6 литр сахары жок көк алма, ошонун согун алыш керек экен. Анан өтө чоң болбогон ичке сабиздин согун, анан кызыл-кызылчанын согун алыш керек экен да. 1,5 литрден сабиз менен кызылча, анан 6 литр алманын согунун аралаштырып алып, ошону бир күндө 1 литрден ичип аттым да. Ошондо баягы биринчи күндөрү ички аппараттарың тазалайт экен, ичегилериңди. Ичегилериң тазаланып бүткөндөн кийин анан баягы каның тазаланып баштайт экен. Кадимкидей адамга сезилет да. Анан бетиңде бир башкача нур пайда болот да. Бетиң өзгөрөт. Башкача болуп, мындай свежий тартып, анан баягы сосудтарыңдын баары, эми биздин возрастта сосудтардын баары уже толду да. Ошолордун баары кадимкидей өзгөргөнүн байкайт экенсиң да. Бул дагы ошол кызыл-кызылчаны эми өзүңөр билесиңер, слабительный эмеси көбүрөөк, кызыл-кызылчаны көбүрөөк жеш керек деп айтат. Канды тазалай турганы бар. Сабиз болсо адамга айрыкча балам ооруганда билдим, сабиздин составында ошо С витамин дегени көп экен, рак клеткаларын өстүрбөй ошону жок кылып тура турган мүмкүнчүлүгү бар экен. Капустанын баардык түрү, ак капустадан жана брокколиге чейинкиси, ошону чийки жесең да болот экен, бышыгын жесең да болот экен. Ошол капустаны ишилип күнүгө капуста жегенден тажабаш керек экен да. Бул дагы адамдын жанагы рак оору менен оорубаганга, ошо клеткаларын жөнгө салып турганга жардам тиет экен. Анарды өзүңөр билесиңер, эми анар жанагы давлениясы түшүп кеткен адамдарга анардын согун ичкен жакшы. Кан жана гемоглобин түшүп кеткен мезгилде ошого анарды жеген жакшы. Алмада болсо өзүңөр билесиңер, темирдин эмеси көбүрөөк, ошо алманы
Адам баласынын денесинде темир азыраак болуп кеткенде ошону көбүрөөк жесе жакшы. Анан эми биздин ата Мөмө тектер чөмөнүн баары эле бүт дары экен да. бар да Бар дары. эле дары. Бирок биздин баягы ата тектер мисалы муну мөмө чөмө көк сактардын баарын көп колдонгон эмес да. Ооба. Бирок оорубай эле кадимкидей жашашкан. Эми ал биздин ата тектерибиздин жеген тамактары, ичкен суусундуктардын баары биздин денебизге өзүнүн кандайдыр бир таасирин тийгизген да. Мисалы үчүн биздин эле бир жарманы айталык. Кыргыздын эле жөнөкөй жармасы даны бизге дем күч берип турса, суусу жана азыр актык деп ичип атышпайбы? Жармага айран, кайнаган сууга айранды кошуп коюп актык деп ичип, адам баласын тазалап, ошону менен дагы дарылап жүргөн адамдар бар да биздин Кыргызстанда. Анан ошо жармабызда дары болгон. Жайдын күнү жарма ичсек, кыштын күнү бозой ичип каныбызды толтурганбыз. Кышта адамдын витамин деп коет, ошо витаминдин баары өндүрүлгөн буудайдан жасалып аткан, арпадан жасалабы же болбосо таруудан жасалабы, ошолордун ширесинен чыккан нерсенин баары ошо биздин каныбызга кандайдыр бир күч берип, бизди толуктап турат да. Кымызыбыз деле айт, анын каныбызды толуктайт, жашообузга кандайдыр бир жакшы нерселерди берет го. Каның таза болсо, бооруң таза болсо, адам баласы картайбайт да. Баягы эл ичинде айтылат эмеспи же? Оорунун баары ойдон болот депчи. Анан өткөндө дагы ошо кара куш мээси тазармайын, адамдын акылы тазарбайт, ою тазарбаса бою тазарбайт деп бир топ айттыңыз эле да. Ушул чындап эле биздин оюбуздан улам, пейилибизден улам же болбосо бир могу ичип жегендерден улам жыйынтыгы ушу көп оору чыкканга алып келип атабы дейм да. Азыр оорунун да аты көп, дарынын да аты көп. Адам адашат да. Адамдын акылы адашат мынданчы. Ушунун баарын бир жөнгө салыш үчүн кандай деп айтар элеңиз? Эми менен баягы эле кайта эле кара куш жөнүндө айтат элем да. Ошо кара куш мээң таза болсо, кара куш мээде кара күчтөр жок болсо, адам сабырдуу болот да. Анан жанагы жакшылык келгенде дагы аны сабырдуулук менен көтөрө берсең, ошол денеңе сиңет да. Жамандыкты дагы ошо сабырдуулук менен көтөрө берсең, анан жанагы башка иш түшкөндө ошол сабыры жок адамдар безилдеп, тияк урунуп, бияк урунуп, анан ооруган адамдан мурун өзлөрү жабыркап, анан жабыркап калгандан кийин өзлөрү жанагындай ой басып, өзлөрү жабыркап, анан өтө көп нерсе, кейиштүү нерселерге чейин өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи ошо кара куш мээ тазаланганда адам баласына сабырдуулук тилеш керек да. Сабырдуу болсоң, оюң да таза, жасаган иштериң да таза. Анан баягы ойлоруң туура эмес болгондуктан оору дагы Кудай таалам өзү бербейт, биздин өзүбүздүн оюбузга жараша болот да. Жана дагы айтып өттүм го. Адам өзүн өзү чакырып алабы ооруну ошондо? Жок, чакырбайт адам. Ой бузулат да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мына ашказан жөнүндө айтайынчы, баягы бардык адамдарды ашказан ооруткан. Ошо ашказандын оорусу мындай да, мен биринчи жанагы нурлар жөнүндө аура деген эмне билесиңби деп суроо берилди да, аталар мага аура дегенди билесиң деп. Эми аура дегенде мындай элдин баары эле айтып турат го, адамды курчап турган энергиялар десем, анан сен көзүңө көрсөтөйүн деп, анан мени курчап турган энергияларды көрсөттү да. Анан ал эми мындай көз минткенче жетишпейт экенсиң ошо энергиялардын кыймылыначы. Ал мындайынан да туурасынан да бүт жагынан мондай бирок тоолок шарик, тоолок бойдон айланат экен, ал мындай үзүлбөйт экен да. Анан жанагы кара куш мээбизде кара күчтөр көп болгондо, мисалы үчүн дагы ашказан жөнүндө айтып баштабадым. Ошо ашказаны үйүнө бирөө келе атса, тамакка тар киши ошо тамагын кыскана коет да, каяктан келе калды дегендей. Ошол мезгилде жана монтип кыйма чийме болуп айланып аткан энергия үзүлөт экен. Именно ашказандын тушунан. Ошол маалда жанагы сыртта турган кара күчтөр ошол жерге удар кылат экен да. Жанагы кызыл өңгөчкө тийип калган мезгилдер болот экен, же болбосо ашказандын өзүнө тийген мезгил болот экен. Ошол кара күч тийген мезгилден баштап берге энергия туура жетпей калат экен. Жана бизге куюлуп келип аткан энергия жетпей калат экен да. Анан
ошол менен де токтоп калбайбыз да биз. Дагы деле аны унутуп койсо ашказаным ооруп калды. Анан тигинин үйүнөн барып тамак жеди элем, ошо жаман көрүп берсе керек деп баштайбыз. Тигил кишиге, берген кишиге жүк артып да, ошол киши ушинтип жаман көрүп койгондуктан мен ошо ашказаным сиңбей калды, жана жаман көзү менен карап атты эле, ошонун көзү өтүп кетти окшойт деген нерселерди айтып баштайбыз да, ой туура эмес. Ошол мезгилде жанагы ашказандын тушунан өтүп аткан энергия дагы үзүлөт, дагы кайрадан удар болот. Ошентип үстөккө осток ошондой ударлар болсо ичи тардык, тамагына тарды. Бирөөнүн мага көз артып атат деп көз арткан энергиясын чакырды. Анан мындай кээ бир мезгилдерде ошо мындай каргыш, эң жаман нерсе ошо бирөөнү каргаган же болбосо сени бирөө каргаган. Мына ушул үч энергия биригип калган мезгилде анан жанагы рак оорусу ушундан пайда болуп калат. Каргышы жок, жөн эле жанагындай ичи тардыктан, көрө албастыктан болуп атса, жанагы ашказандарда жара болуп, ашказандарда жаралар жарылып кетип, же болбосо ашказандын жарымын кесип таштап, жанагы жарабай калып, ошол оорулар пайда болот экен өзүбүздүн оюбуздан. Анан жанагы оюбуз бир туугандарды ойлой бересиң, анан жана ошол мезгилде жанагы бооруңдун тушунан өтүп аткан энергиялар үзүлөт дагы. Анан сага жана баш мээ козголуп удар алып атпайбызбы, жыгылып калабызбы, же дагы бирөө чаап кетеби, же машинадан бирден болуп кеткен мезгилде дагы ошол оюбуздун негизинде болот экен ал. Ошол мезгилде башта ар кандай ой, бир ойду ойлобой эле, бир оюң бүтө электе экинчи бүтө электе үчүнчү, анан ойлор аралашып уже чар жайыт болуп калган мезгилде анан ошондой удар болот экен. Анан жана баш мээ козголот деген ошол экен. Бул Кудай Таалам бизге атайлап оору жибербейт, биздин өзүбүздүн оорубуздун деңгээлине жараша болот, мына оюбуздун деңгээлине. Канчалык оюбуз терең, мындай өзүбүз мындай тазалап кете албаган деңгээлге жетип калсак, жанагындай оору пайда болот. Оюбуз жеңилирээк болуп, анан өзүбүз түздөп кете алсак, жараткан Кудай ушу туура эмес ойлорду ойлоп атам, ушу менин оюм үчүн кечирим сурайм сизден деп. Ар бир жасап аткан нерсебизге, сүйлөп аткан нерсебизге, айтып аткан нерсебизге, жазап аткан нерсебизге күнөөм болсок, жараткандан Кудай кечирим сурашыбыз керек экен. Биз жараткан үчүн болгону эки гана кызмат жасайбыз. Ошону да айта албайбыз да. Эртең менен турганда жараткан Кудай түнкү уйкумдан 6 санымды аман эсен 12 мүчөмдү түгөл кылып, көзүмдү ачтырып, жарык дүйнөңдү көрсөтүп атканыңа ыраазымын дешибиз керек экен. Ошо түн уйкуда жатканда оюман кетеби, өзүмөн кетеби, же өзөгүмдөн кеткен күнөөлөр болсо, жаратканым кечире көр деш керек экен. Анан кечинде төшөккө жатардын алдында бүгүнкү жалган дүйнөдө канча адамдар менен баарлаштырып, канча насипти берип, канча жакшы иштерди жасатып, жакшы ойлорду бергениң үчүн мен ыраазымын. 6 санымды аман кылып, түн уйкуда денемди эс алдыра турган төшөгүмө 6 санымды аман 12 мүчөмдү түгөл алып келип жаткызып атканыңа ыраазымын. Ошо бир күн бою оюман кеткен, тилимен кеткен болсо, мен өзүмөн, өзөгүмдөн, менин ата тегимден кеткен күнөөлөр болсо, кетирген кемчиликтери болсо, ошо бүгүнкү күн үчүн кечирим сурайм дешкебиз керек экен. Кудай үчүн эки гана кызмат экен. Ошону да жөн кыла албай атпайбызбы? Кудайың ким десе, кайсы Кудайыңды айтып атасың дегендер бар. Кудайды тааны десе, сен эле тааныйт экенсиң Кудайды, мен деле тааныйм дегендер бар. Эми ошону жан дүйнөбүз менен билип, мына сууну кандай ичип атсак, жараткан Кудай ошол буйруган үчүн ичип атам дегенди үйрөнүшүбүз керек. Буйрубай койсо, ошону көзүң жалдырап туруп деле иче албай каласың да. Ооба. Ошон үчүн жараткан Кудайым ошо сууну ичирип атканыңа, ошону буйруп атканыңа ыраазымын деп ыраазычылык айтканды үйрөнүшүбүз керек да. Анан кечирим сураганды үйрөнүшүбүз керек. Анан ошол мезгилде биздин кара куш мээбиз тазаланат дагы. Анан биз сабырдуу болгонго үйрөнөбүз. Сабырды эң биринчи сабырдуулукту үйрөнүшүбүз керек экен да. Ошо сабырдуу, канчалык адамдар сабырдуу болгон сайын биздин турмушубуз оңолот. Жокку дагы сабырдуулук менен карайбыз. Байып бапырап кетсек дагы ошо сабырдуулук менен ошо байлыкты көтөрө алабыз. Анан анте албай эле сабырыбыз жок болсо, анан жанагындай турмуш болуп атпайбы. Анан мындай карап турсаңыз, мына жандыктарды жаратканда деле Кудайчы. Ошол кээ бирөөнү мисалы койду, уйду, жылкыны, төрттүлүк малды жегенге, анан унаа кылганга, күнүмдүк турмушта колдонгонго колдонуп атпайбызбы? Ал эми кээ бир жандыктарды, канаттууларды этин жегенге болбойт экен, бирок дарчылыкка колдонгонго болот экен да. Мисалы
Манаста айтат го, кажырдын эти барбы деп сурап жүргөн мындан көп дейт да. Ошо ак кажырдын дарычылыгы боюнча. Же болбосо бир кайсы бир куштардын эттери, же болбосо кайсы бир мисалы үчүн каш кулактын этин жебейт, бирок майы дары деп коет да. Ушулар тууралуу эмне айта аласыз? Мен деле ошо аталардан уккан нерсем бар. Баягы аталар десе кайыптагы аталарда эмесми, өзүмдүн жашоомдогу эле чоң атам айтып калчу да, жанагы көк жөтөл болгон мезгилде жанагы көк карганын этин кайнатып, этин жебей, бирок сорпосун ичсе, ошо көк жөтөл кетип калат деп. Ошону укканым бар. Жанагы ашказандарынан, ичегилеринен жанагынтип рак болуп аткан адамдарга эшектин сүтүн таңында жанагы ач карын эшектин сүтүн ичирсе дары болот деген сөздүн укканым бар да. Эми бирок мен өзүм практикамда аны колдонуп көргөн жокмун, аны айта албайм. Башка дагы Көп эле ушул ошо жандыктарды айтат эмеспи да, мисалы үчүн ошо кыргыз бул жегенге болот, бул болбойт деген нерселерди дагы ошо дарычылык катары. Мисалы азыр суурдун майын деле айтып жүрүшөт, ошо дарыга миңдин бири дейт. Дагы бир башка жандыктарды деле айтып жүрөт да. Анан балким ошол жана чөптөр менен кайыптагы аталар айтып берип, анан элге ошо боюнча дарылайм деп атпайсызбы? Балким ошол кайыптагы аталар айткан боюнча ооруп келген кишилердин дагы могу жандыктын этин колдонсоң же бир андайлар сүтүн болот. колдонсоң ушундай туура болот деп калгандар болду беле дейм. Жакын арада эле бир өпкөсүнөн 4-стадия рак болгон адамга жолуктум да. Анан ошол адамга жолуксам, аталар мынтип айтты. Өпкөсүнөн кагым болгон адамга, өпкөсүнөн жанагындай катуу суук тийип калган адамга илгери жанагы кыргыздын даңгыт дөбөт деген иттер болгон го. Ошол иттердин этин кайнатып сорпосун ичирсе, ошо менен кагым чыгып кетет. Анан азыркы мезгилде эми азыр башка бир эмелерин айтып атышат, породаларын иттинчи. Анан ошол жанагы рак менен ооруган баланы көргөнү барсам, аталарым мынтип айтты: "Эй балам, бунун оорусу иттин сорпосун ичкенден өтүп кетиптир" деди. Буга карышкырдын этин табыш керек деди. Ошо бир карышкырдын этин чыпчыргасын коротпой туруп алып келип, майдалап, чаап, муздаткычына салып койсун. Ошо кичинеден күнүгө 5,5 саат, 6 саат кайнатып, бир кымындай этин жегиси келсе жесин, жебесе ошонун сорпосун ичсин деди. Ошол бир карышкырдын эти аягына чейин түгөнгөнгө чейин ошонун сорпосун ичсин, таптаза болуп айыгат деди. Жана өпкөсүнөн рак болгондорго карышкырдын этинин сорпосу дары экен. Ошо аталарга өзүлөрү айтты да. Мен ошо аталардын айтып бергенин гана айтып бере алам элдергечи. Анан мындай өзүнчө андайым жок. Жок нерсени бар деп айта албайм. Айыктуу анан ошо иштеби? Эми ал ошо толук бир карышкырдын этин таба албай койдук. Жарты табылды, анан бирок жарты табылгандан жарты баягы козголуп калган мезгилде аны кайта жарым этин жегенче козголот, доорунун баарын козгойт. Анан кайрадан ошону восстановление болгон жеринин эти жок болуп калса, козгоп коюп, анан кыйнап коебузбу деп, ошо бир толук карышкырдын этин таба албай койдук. Бул уже май айы аяктап, ошо июнга чамалап калган мал, алар уже жогорулап кетишет экен да, Кашкырлар. Ошону таппай койдук. Эми бирок азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, азыр жакшы. Ошо химия 3 жолу химия алдыбы, ушундай алды окшойт, жакшы. Жакшы болуп калды азыр. Бирок дагы деле айтып атам, ошо күзүндө карышкырлар ылдый түшкөндө баары бир деле ошону алып ичип койгон депчи. Ошондой дарычылыгы бар экен анын да. Анан бул эми чөптүн касиетин айта берсе түгөнбөйт да же. Баягы улам айткан сайын жана сиз айткандай аталардын айтып бергени боюнча ар бир ооруга өзүнчө алар өзүнчө жыйынтык чыгарып ошого жараша чөбүн дагы же эмин дагы ошого жараша айтат эмеспи? Анан мына биздин каналга сиз чыга баштагандан баштап көп кишилер кайрылып, көп кишилер телефонуңузду сурап, көп кишилер кайдан табабыз деп кайрылып атат да. Ошондон улам тиги баягы сизге да байланышып аткан чыгар телефонуңузгачы. Анан сиз мындай байкай алдыңызбы, ошо адам ошо дилге кайтып, өзүн өзү тааныганга кайрылып, анан жан дүйнөсү
жардыланганда өзүн өзү издеп, өзүн өзү тапкысы келип жүргөндөр көп бекен, ушуну байкай алдыңызбы? Ооба. Эми баягы үйгө кайрылып жүргөн адамдар эми мынчалык эмес да, мен деле мынчалык адамдар мага ушунча кайрылат деген деле оюм жок болчу, күткөн деле эмесмин. Анан мен мындан эмнени байкадым, ошо айрыкча жан дүйнө жөнүндө, кыргызчылык жөнүндө, анан кайып дүйнө жөнүндө айтып атсаң, ошо адамдар ошол нерсеге суусап турганын сездим да. Өзүлөрүнүн каякка кетип атканын, өзүлөрүнүн ким экенин, ошолорду сезбей, каякка барарыбызды билбей жарга такалган мезгил болуп калганын сездим да. Анан менин урактуу эле адамдар эмес, азыр көбүнчө жаштар кайрылып атат. Апа каякта жүрөсүз, ушу жан дүйнөм жардыланып бүткөн деп бир бала жазып атат да. Анан ошо сизди каяктан табам, ошо мен ойлоп, мен издеп, мен таппай жүргөн нерсенин баары жанымда эле жүрсө, мен алыстан издеп жүрүп жүрмүн. Ошо сиздин айткан сөзүңүз мен издеп жүргөн сөздөр экен деп атат да. Анан эми менин өзүмдүн жеке оюм ушул, баягы биз Союздун убагында Ленин атабыздын осуяты деп баягы өзүбүздүн баалуулуктарыбызды, улуулуктарыбыздын баарын ошо партия анан комсомолбуз деп четке кагып жашап келдик да 70 жыл бою. Баягы культурный манкурт болгонбуз да ошол маалдачы. Баягы баарыңарды бир тегиз жашоого жашатабыз, баарыңар байманабы жок, бирдей жашоодо жашайсыңар деп анан биздин өзүбүздүн ошо кыргыздын баалуулуктарынын баарын жок кылып коюшкан да. Анан эми ал чеңгелден эми чыгып, кыргыз эми эгемендүүлүккө жеттик, эми өзүнчө бир сонун өлкө курабыз, өзүнчө бир жакшы жашоодо жашайбыз деп турган мезгилде анан туш тараптан баягы кыргыздардын касиетин билип, кыргыздын улуулугун сезген башка элдер бар да. Биздин кыргызыбыз өзүбүздүн баалуулугубузду, өзүбүздүн улуулугубузду, өзүбүздүн касиетибизди сездирбей ошол жада калганда жанагы Кудайга болгон ишенимди бурмалап, жанагы сатанинский цифра деп коюп атышпайбы? 6 цифра деген жанагы шайтандардын цифрасы деп. Ошол менен талкалап койгон да бизде. Кудайга болгон ишенимдин ачкычы 6 деген цифрада катылуу болчу да. Анан ошону алар бурмалап жанагы шайтандардын цифрасы кылып койгон. Ишеним, Кудайга болгон ишенимдин каналынын ачкычы ошол. Анан эми кайрадан баягы жок, бул шайтандык эмес, 6 цифрасына төрөлүп калса эле, кээ бир кишилерден уккам, мен 6-сында төрөлүп калсам, атамдар 7-сине которуп коюптур же 5-ине которуп коюптур. Анан эмнеге десем, бул деген шайтандардын саны экен депчи. Анан ошонун үстүндө көп жыл түшөлдүм да, мен эмне болгон шайтандардын саны, шайтандарга да сан келеби деп баягы сандар жөнүндө көп ойлонуп жүргөндөн кийин анан жана мага сандар жаздырып баштады да. 1 деген сан, мисалы үчүн сенин багытың, багыт деген сөз бар экен анда. 2 деген сөз болсо изденүү деген сөз бар экен. 3 деген сандын астында тазалануу деген сөз бар экен. 4 деген тамга сандын астында болсо максат деген сөз бар экен. 5 дегенде ийгилик деген сөз бар экен. 6да жанагы Кудайга болгон ишеним деген сөз бар экен. 7де болсо иреттелүү деген сөз экен да. 7 санынын алдында иреттелүү деген сөз. 8 санынын алдында болсо чексиздик, бардык нерсеге чексиздик берет экен. 9 деген сан болсо бул жыйынтык чыгара турган сан экен да. Жана Кудайдын өзүнүн жанынан келген сары нурдун кызматын кыла турган 9 деген сан экен. Кыргыздын ошо улуулуктарын жанагынтип азыркы эгемендүүлүк келип, кыргыз өзүн жаңы таанып баштаган мезгилде анан эми баягы дин аябагандай күч алды да. Мен динчилерге деле, динге деле эч кандай каршылыгым жок. Канчалаган жанагындай сөз укпай кеткен, тартиптен чыгып кеткен балдардын баары намаз окушуп, динге кайрылышып түзөлүштү бир мезгил. Анан эми азыркы мезгилде диндин агымы көбөйүп кетти да. Анан айылда эле бирөө дааватка чыгам деп боюнда бар келинчегин үйгө калтырып коюп, ошентип 3 жолу 4 жолу кетип калып атып келинчегинен айрылып калгандар деле бар да. Анан эми ошол
Менин атам деле өмүр бою элдерди намазга чыккан ушундай таза адам болгон. Анан ал мынтип айтчы даават жөнүндө. Дааватты өзүңдүн үй бүлөңөн башта депчи. Дааватты өзүңдүн үй бүлөңөн баштап, ошо көкүрөгүнө Кудайдын бар экенин толук ишендирип алсаң, сен өзүңдүн аталык милдетиңди, чоң аталык милдетиңди аткардың деп билиш керек деп айтчы. Анан азыркылар атасы үйдө сакалы жок, мурду жок, такырайып отурса, кулагынан батектей кылып сакалдарды коюп алышып, узун дамбалды кийип алышып, анан 4 айлап даават деп үйүндөгү катын баласынын жей турган наны барбы жокпу, аны карабастан кетип калып аткандар болуп атпайбы? Анан мен ошол жерге гана капа болом да, ошо өзүбүздүн кыргызчылыгыбызга ушунчалык чуркашса, жанагы даават айткан балдардай. Анда кыргызчылык, кыргыз адамдары эмдигиче өзүнүн ордун таап, өзүнүн нугуна түшүп калат беле деген оюм кетет да. Анан жана кыргызчылык деген дин жок деп жазып атат бирөө. Кыргызчылык өзү динге кирбейт. Кыргыз дегенде эч качан дин болгон эмес. Кыргыз түздөн түз Кудайдын айткан сөзү менен жашаган. Кудай менен байланышта болгон. Кудай бирөө эле, ошол бизди жараткан, бир тамчы суудан жан киргизген. Анан керек болгон маалда өзү эле алып кетип калат. Ошо баягы суракка алып барып келди дегенде, ошо жандын кайсы жерден чыгып, анан кайра кайрыганда кайсы жерден киргизгенинен бери көрсөттү да, ошо менин оң бутумдун бармагынан чыгарып кетти жанымды. Анан кайта киргизип атканда, чыгарып атканда ошо баштын калыбы мына моюнга келгенде, жана адам каркырак кирип калат го, жаны чыгып атканда. Ошо каркырак кирген маалда мына баштын калыбы, ошо жаның өзүңдүн телаңдын формасында кетет экен. Тоголок болбойт экен ал. Ошо формаң кандай болсо ошондой кетет экен. Анан могу баштын формасы мына моюнга келгенде кыпчылып чыкпай, анан жана адам кыйналып анан каркыраган ошондон экен. Мен өзүмдүн башыман өттү ошол. Менин башым бу жерден өтпөй атканда мен каркырап баштадым да. Мен ошону угуп аттым. Анан Жандын формасы ушу так эле адам түзүлүшүндөй болуп туруп. түзүлүшүндөй болуп чыгат экен. Анан кирип атканда ошо чыкканда бармагыман чыктым. Анан учуп тиги потолокто, эми өзүмдүн жанымда ошо потолокто экенин көргөн жокмун, бирок денемди көрүп атам, жерде жатканымды. Кроватта жатып көрүп атам. Анан кайта келип киргенде дагы ошо жогору жактан потолоктон түшүрүп атат да. Ошо кайрадан ошо бармагымдын башынан кирдим. Ошо кирип өйдөлөгөн сайын жылуулук сезим, буттарым чымырагандай болуп өйдө келип анан баягы башка келгенде кайрадан баягы кыйналдым да. Ошо баш мына моюнга келгенде баштын эмеси, калыбы өтүш кыйын болот экен. Ошентип барып кайрадан кирет экен жан, жанагынтип мени 3 жолу алып барып, кайта 3 жолу алып келди го, 3 жолу тең ошондой болду. Анан жок деп айткан, жанагынтип динге ишенип, арабтардын айтканын айтып жүргөн балдарга энеңердей эле болуп калган адаммын мен. Мен да башыман өткөн нерселерди айтып атам. Эч кандай шайтандын сөзүнө кирип аткан жерим жок. Мен да бир гана Кудай, ошо бир гана Кудай мени жараткан, бир гана Кудай алып кетет мени деп Кудайга гана ишенип жашап жүргөн адамдардын биримин балам. Анан ошо адашкан балдарды кайрадан өзүнүн нугуна түшсө, кайрадан өзүнүн кыргызына кайтса, кыргызчылык десе эле ал дин экен дешпесин. Эгерде дин жок, жөн Дил гана менен. көкүрөктөгү дилиң, көкүрөктөгү жазылбаган закон, ошо менен жашашыбыз керек. Бизде келин деген жазылбаган закон менен кайнагага кандай мамиле кылыш керек, кайнатага кандай мамиле кылыш керек, жада калганда кайниси менен кайнсиңдилерине кандай мамиле кылыш керек, кайненени айтпай эле коёюн. Ошонун баары жазылбаган закондор менен бизге кандан канга, ооздон оозго өтүп отуруп, биз ошо жазылбаган закондор менен жашап келген элбиз да. Анан ошон үчүн бизди улуу, анан ууз эл деп айтышпайбы. Анан биз өзүбүз ошону сезбесек, башка улуттун элдери билип туюп, анан жанагы бизге биздин улуулугубузду билгизбей, ошо жөнөкөй карапайым момун калк катары бизди тебелеп кетпесе дагы жок кылып жиберебиз дегендердин эмеси, мүдөлөрү орундалганга чейин жетип калдык. Анан эми кайрадан баягы ата тектерибиз бар экен, кайыпка кеткен аталарыбыздын баары ошо өзүнүн кыргыз балдары чачырап жок болуп кетеринде кайрадан бизге келип, ошо Манас атабыздын күч кубатын, баягы элди биримдикке алып келген, бир уч калган элди чогултуп, кыргыз эли деген эл кылып,
кеткен күчүн, ошонун касиеттерин берип, азыр кайрадан кыргыз жанданып келатат деп түшүнүп атам. Жана анчалык адамдардын мага айтып аткан ыраазычылыгынан мен ошону сезип атам да. Ошо кыргыз кайрадан ойгонуп баштаптыр. Кайрадан өзүнүн нугуна кайта турган мезгил келиптир. Жаратканга ыраазымын. Ошо эми мен эле жаңы айтып аткан жоктурмун. Ошо мага окшогон далай кишилер айтып чыгып аткандыр. Эми Кудайдын буйругу экен. Эми мындай айт деген мезгил келсе ушинтип айтууга туура келет экен. Анан ошо кыргыз элиме айтарым, ошо кеч болуп кете электе, чачырап жок болуп кете электе, ошо өзүбүздүн ордубузду таап, өзүбүздүн улуу кыргыз уус элден экенибизди билип, каныбыздагы кыргыздын канын ойготуп, анан кайрадан өзүбүздүн ордубузга, өзүбүздүн нугубузга кайтып, анан кыргыз экенибизди билип жашаганга чакырат элем да. Кеч болуп кете электе, чачырап жок болуп кете электе, ошо өзүбүздүн ордубузду таап, өзүбүздүн улуу кыргыз уус элден экенибизди билип, каныбыздагы кыргыздын канын ойготуп, анан кайрадан өзүбүздүн ордубузга, өзүбүздүн нугубузга кайтып, анан кыргыз экенибизди билип жашаганга чакырат элем да. Манас атабыздын 1000 жылдыгы деп таласка боз үй менен барууга туура келди. Анан боз үйдү тигип, анан биринчи күнү жатабыз, той баштале элек али. Анан боз үйдү тиктик. Ошо 270 боз үйдүн ичинен биздин боз үйүбүздүн түндүгү 3 жолу түштү, кулап. Тургуза албай койдук. Жалпы 270 боз үй тигилди беле? 270 боз үй тигилди. Анан ошонун ичинен эч кимдики тоголонгон жок. Ошо биздин боз үй тоголонду. Түндүгүн көтөргөндө Силердин айылдан барганбы? биздин колхоз алып барган. Анан 3 жолу кулап калды. Баратканда ошо 270 колонна машина кетип баратса, биздин машинабыздын алдына ит кирип тебелеп кеттик. Жарым жолго жеткенде, ошо меркеден ары өтүп калганда, машинабыздын мотору устук берди. Анан чоң КамАЗ машинени сүйрөп барды, биздин жеңил машинени. Аябай белги болуптур да. Катуу белги болду. Анан эми мен деле ал убакта жаш экенмин, анан андай деле сураганды билчү экенмин да. Эми баягы ооруп келген кишилер жөнүндө сурайм, анан жанагындай жолдо болгон табышмактарды, жанагындай сырларды сурабайт экенмин да ал маалда. Анан барып боз үй жанагынтип 3 жолу түндүк түшүп, анан мен чындап эле кайгырдым. Неге түшүп атат түндүк? Элдин баары жашынакай тигип алды, биздин түндүгүбүз эмнече өтүп. Көтөрсөк эле айланып кетип эле түшүп калат. Көтөрсөк эле айланып кетип эле түшүп калат. Анан жаныбыздагы кишилердин Жетпеткен жел жок, жөн эле түшүп эчтеке жок, өзү эле айланып барып эле түшүп калат. Анан жаңыз кишинин ал жетпей атат окшойт деп биякта балдарды чакырып, алардын түндүк көтөргөн жанагы жаштар бакандары менен биягынан ошо үчүнчүсүн 3 бакан менен түрөп атсак дагы айланып барып түшүп калды. Анда деле сескен жокмун, анда деле сураган жокмун. Анан ошо биринчи күнү эптеп түндүктү көтөрүп алдык, боз үйүбүздү ичин иреттеп алдык, анан кечинде баягы жаттык да. Анан ошол маалда Роза Бейшекеевна деген ошо биздин Сокулук районунун Көпторукто председатель болгон эже менин жанымда жатат да, ошо сенин жаныңа жатам мен. Анан бир малдан келе дүрүктөгөн аттардын үнү кылды. Анан эже мындай уйкусунун ортосунда жатат, анан сурадым, эже аттардын добушун угуп атасызбы десем, ушул бирдеме дүңгүрдөп жердин алдында бир танка келаткандай болгон эме болуп атат деп ушинтти. Анан Ал да сезип атыптыр да. Ал жер алдынан сезип атат да, мен үстүбүздөн сезип атам. Үстүбүздөн дүңгүр аттардын үнү болуп атат кадимкидей эле чапкылаган. Анан аябагандай эме келди да, мындай атты мындай желип бастырганда дүрк деген үн чыгат го, дүпүрөгөн. Анан ошондой болуп дүпүрөгөн үн чыкты. Анан түндүктүн эмесин ачып койгонбуз, мынтип карап жатсам эле аттар, эми аттары да бир башкача, куйрук жалы төгүлөт да. Анан көкүрөктөрү керилген аттар экен. Анан үстүндө баары бир катардай көрүнөт, бирок улуу жашы, кичүү жаштары ошондой болгон көп адамдар да. Анан эмне болгон атчандар болуп кетти деп эле карай калсам, алдымда мындай кең далылуу, эми өтө деле чоң эмес экен. Кең далылуу, бирок бетин толук көрсөткөн жок. Бети тоголок жайык экен. Анан кашын көрсөттү, калың каш.
Анан башына тебетей эле кийип алыптыр. Үстүндө жашнакай эле чапан. Анан жанында баягы калпагынан таанылат да. Бакай атанын калпагынан таанып, Бакай ата окшойт дедим. Анан оң жагында ошо Бакай ата экен да, сол жагында дагы бир өзүнүн курактуу эле дагы бир бирок мындай жоокер кийим кийген жаш жигит. Анан өтүп бар мындай жайдары да. Манас ата өтүп баратат. Көрсө Манас ата экен. Мен анда эле Манас ата экен адегенде билген жокмун да. Анан мындай өңү ушунчалык тиги ыраазы болгон, мени элим даңазалап, мени элим ушунчалык көтөрүп атканына мен ыраазымын деп ушундай жайдары келди да. Ошо Кыргыз айылынын үстүнөн 3 айланып анан кийин Кароол чокусуна кетти. Жай айланып анан кетишти. Анан каяктан келишет, булар каяка барат болду экен деп ушинтип карап турам. Анан аңгы жакта баягы Кароол чокудан эмне кылышканын көргөн жокмун. Анан кайта кайтып келатып, биякта кызыл үңкүр деген бар балам дейт да. Биз ошо кызыл үңкүрдө жайлап атабыз деп. Анан ошол жака кетип калышты. Ооба. Анан эртеси Боз үй тигилген ар жагында эле турат. Анан мен эми көргөн жокмун ошо. Мен таласты деле анда жакшы билчү эмесмин. Анан эртеси күнү болду. Баягы түн ичинде дагы кайта жатсак, баягы дүбүрүктөр кайта келди, бирок эмнегедир анда уже добуштары көтөрүлүп калган да, мындай бат добуш, мындай катуу болуп мындай жүгүрүп келаткандай. Анан баягы келип эле баягы эменин үстүнөн чаап атышат да, Кыргыз айылынын үстүнөн чапкылап атышат. Анан ошо Манас атанын уже башында темир завод кийими, анан колунда кармаган кылычыбы ушундай бар экен. Анан кабагы бүркө. Анан эмне болуп калды деп карап калдым. Анан баягы айланып туруп анан Кароол чокка кетишти. Анан кайта баягы жолу менен Кызыл үңкүргө кетип калышты. Той болуп аткандан кечинде Манас ата дагы келди. Мен ошондо билдим. 3-күнү күнү мен Манасмын деди. Мен сенин Манас атаң болом деди. Мына эл нанга жетпей, кээ бир элдер жүгөрү нанды жеп, жүгөрү бадырак жеп калган мезгилде мага ушинтип ысырапкорчулук менен той өткөзгөндө силерден сураган эмесмин деди. Бирок ушундай каарданган, жинденген, завод кийимдерди кийген. Тебетей жок. Тебетей жок, уже темир завод кийимдер. Колунда кылыч, биягында калкан, уже мына согушка кетип аткандагыдай кабагы бүрүккө ушундай каары чыгып турат да. Айланып атат, мына жерге келген элиңди кырып кетейинби дейт да. Бул эмне деген ысырапкорчулук? Таластын суусунда жылкыңдын эти тарсайды, уюңдун эти тарсайды дейт. Сасыганынан адам басып жүр алгыс. Ашып калган сорполорду ушул жерде тамагы жок отургандарга бербей аккан сууга төгүп салдыңар дейт. Наныңдын көргөнүн карачы деди. Ысырапкорчулуктун эмне кереги бар эле? Ичкениңер арак болду дейт. Атаңды айтса, апаңды айта тургандай болдуңар, кебетиңерди карагалачы дейт. Бул эмне деген шундук болду? Мен силерден мынтип той өткөзгүлө деп суранган эмесмин деп. Ошол күнү 95-жылы Манас атанын 1000 жылдыгына келгенде биздин кыргыз урпактары дагы Манас атанын каарына калып калганбыз. Мен ушуну айтайын дедим да. Ошо көптөн бери жүрөгүмдө өйүп жүргөн нерсе болчу. Анан баягы кыргыз атабыз алма жебе деп Кудай таалам ошону сыноо үчүн айткан мезгилде баягы шайтандын айтканын сен эмнеге жебе деп айтат, баарына уруксат берип, эмнеге бир алманы жегенге тыюу салат сага деп койсо, баягы кыргыздын өзүнүн каныбызда баягы алаңкөрлүк, анан баягы эмнеге мени мындай кемсинтет дегендей кылган нерсебиз биздин каныбызда жаралган кезектен бар экен да. Анан барып ошо алманы жеп алган күндөн баштап кыргыз атанын кетирген кемчилиги, күнөөсү үчүн мына ушул күнгө чейин кыргыз урпактары сыноодон сыноого өткөндө бирөө жазыптыр. Эмне үчүн биз ошончо улуу эл болсок, биз ошончо ууз эл болсок, эмне үчүн башка элдер жыргаган жашоодо жашап атышат дагы жалаң эле биздин кыргыз эли кыйынчылыкта жашап атат деп. Анан кыйынчылыкта жашайт себеби жанагы кыргыз атадан келаткан сыноо, ошондон келаткан күнөө биздин мойнубузда али кетпей жүрөт. Анан кийинки эле мына Манас атабыздын 1000 жылдыгы өткөзгөн мезгилде ошо Манас атабыздын каарына калган күнөөбүз дагы бар да, кошулуп калды. Мени уккандар болсо, мени туура түшүнө тургандар болсо, ошо кыргыз урпактарына дагы деле кайрылып кетерим ошо
ар бир 4-чү күн болобу же колуңардан келген күнү кайсы күнү ошо ниетиңерди койсоңор, дитиңерди койсоңор бир тогуз токоч жасап эле жараткан Кудай ушу биздин ата тектерибизден ошо кыргыз атабыздан келаткан күнөөнү кечир. Анан ошо Манас атабыздын ошо каарына калган экенбиз. Ошо Манас атабыз Айкөлдүңдү көрсөтүп, ошо кыргыз урпактарына ошо сыноонун чоңуна жыкпай бизди ошо жеңилдик берип, адашып, ошо чачырайын деп калган мезгилде кайрадан баягы Айкөлдүңдү көрсөтүп, бизди кайрадан жыйноого өзүң бир жардамыңды бер деп тилеп суранышыбыз керек экен да. Союздун убагында Ак суу деген суу болгон. Ошо Ак суунун суусу ашказанга, табарчы кооганга, бөйрө ооруганга миңди бири табылгыс дары. Ошол жерлерге Манас атам дагы келип бир кезектерде ошо суудан ичип жүргөн жери бар экен. Бир ошол жерге сый урмат кылып барганыбызда ошо мен ошондо эң биринчи жолу Манас атаны маңдайымдан көргөм да. Мен аны деле түшүнгөн жокмун. Мындай жашыраак кези болуп көрүндү да менин көзүмө. Ушундай баягыдай эле өтө чоң алып деле эмес экен. Бирок сөөк сактуу, жоонунан келген, бети жайыраак. Анан жанында ар дайым Бакай ата менен Алмамбет чогуу жүрөт экен. Ошо үчөөнү көрсөткөн да мага. Бул кимдер десем, Бакай ата, балам, өзүңдүн Манас атаңды, анан мага окшогон Бакай атаңды тааныбасаң, сен эмне болгон кыргыздын баласысың деп айткан да. Анан ошондон баштап ушул турбайбы деп калгам. Анан ошо дагы деле болсо ошо кайыптар бар. Кайып дүйнөдөгүлөр азыр биздин жашообузда аралаш жашоого келди. Кыргызмын деп өзүнүн кыргыздык касиетин ойготуп жүргөн адамдардын баарынын көкүрөктөрүнө берилип атат. Көздөрү көрүп алгандардын көздөрү көрүп атат. Анан эми дагы деле болсо ошо кыргызчылыгыбызга кайта турган мезгилдин келгенин аныктап атат да. Ошого кыргыз балдарын, кыргыз жаштарын ошо адашып, башка элдердин этегине жыгылбастан ошо өзүбүздүн кыргыз экенибизди билип туруп, ошо кыргыздын Манас атабыздын туусунун алдында бириккенге чакырат элем. Айтканыңыз келсин эже, ата-бабалардын алкышын алып, батасын алып, кыргыз элибиз өсүп өнгөн эл бололу. Дайым Манас туусунун астында өзүңүз айткандай биригип, Манас табырагын чакырып, Манас бакырып, ошол дүйнөнү дүңгүрөткөн, өскөн кыргыз бололу. Кыргыз атабыздан мурунку өткөн, кийинки өткөн баардык кыдыр дарыган ата-бабалардын, Айкөл Манас атабыздын касиети колдоп, коргоп, эмиңизге эм, демиңизге дем кошулуп, ошо кыргызды даңазалап жүрөсүз. Ошо кыргызды дагы да болсо даңазалай бериңиз. Ата-бабалардын батасы тийсин, энелердин касиети колдоп жүрсүн. Бар болуңуз, үй бүлөңүз менен аман эсен болуңуз. Айтканыңыз болот. Кыдыр дарыган кыргыз элибиздин келечеги кең болсун, телегеи тең болсун. Бир кезде кыргыз тирүү болсок бир дөңдө, өлүү болсок бир ойдо деп Манас атабыздын туусунун астында биригип, Манас бакырып, Манас табырагын чакырып, чачылган кыргыз биригип келген эмеспи? Дайыма Манас туусунун астында бар бололу, бир бололу. Түгөнбөйт кыргыз баяны.